Саламатсыздар бардактуу замандаштар, медициналык телеклиникабыз кайрадан сиздер үчүн ачык. Эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүз сиздер байкап тургандай өзгөчө болмокчу. Себеби бүткүл дүйнө жүзү 1-июнду балдарды коргоо күнү белгилешет. Дал ушул күнү балдарга өзгөчө мамиле жасап, өзгөчө көңүл буруп, көңүлүн көтөрүп, анан кийин алардын укугу, ден соолугу бардык нерселер козголот экен. Ошондуктан биз дагы ушул теманы алып чыгууну туура таптык. Эмесе назар салыңыздар. Улуттук эне жана баланы коргоо борборуна жылына облустардан 127 миңге жакын балдар келип дарыланып кетишет. Борбордун дарыгерлери 1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү менен куттукташат. Урматтуу биздин кичинекей достор, урматтуу энаталар, урматтуу коомчулук, балдарыбыз эч качан оорубасын. Мен ушуну каалап кетет элем. Ар бир үйдө балдардын татынакай сүйүнүчтүү күлкүсү жаңырып турсун. Балдар биздин келечек экенин эч качан унутпасак, балдарга дайым камкордук көрүп, балдар үчүн деп эң жакшы нерселердин баардыгын ушу балдарга багыттасак. Барлығыңыздарды балдардын эл аралык коргоо күнү менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ал эми ушул майрамдык маанайдын негизги адиси улуттук эне баланы коргоо борборунун башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору, профессор Камчыбек Аскарбекович Узакбаев биздин студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Ушул дүйнө жүзү боюнча майрамды белгилеп келатканга 70 жыл быйыл толуптур. Андан сырткары сиз экөөбүз жыл сайын салттуу түрдө ушул программаны алып чыгабыз, ушул теманы аныктап айтканда. Ошондуктан айтып кетсеңиз, ушул майрамдык күн жөнүндө 70 жылдык өзүнчө бир юбилей туурасында эмнени айтмакчысыз? Чынында сиз айткандай эле бул ушул жакшы майрамдын башталганына, дүйнөлүк деңгээлде кеңири майрамдалып келатканына 70 жыл толот. 1949 жылы бүткүл дүйнөлүк ООНдо ушул балдарды коргоо күнү деп 1-июнь белгиленген. 1950 жылдан баштап көп өлкөлөрдө ушул колдонулуп келатат да. Андан кийинки жылдарда 1956 жылдары ушу балдардын укуктары тууралуу дагы бир чоң декларация кабыл алынган. Кыргызстан болсо ушу балдардын укуктарын коргоо боюнча ошол декларацияны 2001 жылы кабыл алганда. Ал эми Советтер Союзу болсо балдарды коргоо күнүн жанагы декларациясы менен 1990 жылдан бери майрамдап келатат. Балдар жөнүндө, балдарга көңүл буруп аткандан кийин ушул биздин өлкөбүздө балдардын саламаттыгы кандай акыбалда азыркы учурда? Эми балдардын саламаттыгы бүгүнкү күндө жалпысынан алганда баягы орточо деп айтсак болот. Бирок мен бул маселеде көп деген проблемалар бар. Ошолордун баардыгын чечиш керек деп ойлойм да. Коомчулук баардыгы билишет. Бүгүнкү күндө балдардын ден соолугу бул көйгөйлүү маселе экенинчи. Бул маселени толук чечиш үчүн бир эле жалгыз эле саламаттык сактоо мекемелеринин күчү жетпейт. Бала бул көп кырдуу, бала биздин келечегибиз болгондон кийин ушу келечегибизге биз жөн эле кайдыгер сөз менен эмес, ушуга бир толук маани берип карашыбыз керек да. Биринчи кезекте мен ушул орточо дегенге өзгөчө бул энаталарга кайрылып кетет элем. Экинчи ошол чөйрөдө, бала өзүп аткан чөйрөдө, баланын билим берүүсүндө, мамлекет жактан, социалдык жактан балдарга коргоо көргөзүүнү өркүндөтүшүбүз керек да. Чынында карап көрсөк, мына ошо мен баягы ден соолукту көзөмөлдөөчү мекемеде балдарды иштегенден кийин бизде Кыргызстанда жылына 160 миң бала төрөлөт. Ошол учурда эгерде төрөттөрдүн областтардын чегинде карап көрсөк, эң көп төрөт 29.100 бирдемече бала бул Жалал Абад областында төрөлөт. Анан кийин 28.300 бала Ош областында, Бишкекте, анан Чүй областында төрөлөт да. Анан кызыгы ушундай да, Жалал Абад областындагы балдар клиникалык ооруканасын реформа кылабыз деп
кыскартып жибергенбиз да. Кош бойлуулук жана төрөттөн кийинки ар кандай оорулардын күч алуусу эне баланын түрдүү кабылдоолорун алып келүүдө. Негизги себеби энелердин медициналык жардамга кеч кайрылып жаткандыгы. Эне кош бойлуу болгондо үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө турушу керек. Ар бир кош бойлуу эне кош бойлуулукка коркунучтуу белгилерди, баласы сыркоологондо өмүрүнө залакасы тийген белгилерди билиши зарыл. Мындай көйгөйлөрдү алдын алууну дарыгерлердин эле милдети дебестен ар бир атуу дагы ойлонууга тийиш. Эне баланын ден соолугу улутубуздун саламаттыгы. Камчыбек Аскарбекович, мына ушул жерде жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Ушул майрамдык маанайда балдардын төрөтүн козгоп койбодуңузбу? Акыркы мезгилде эгиз, 3 төрөлгөндөрдүн саны көбөйүп атат. Ушулар жөнүндө дагы козгоп кетпейсизби сөз? Бул сүйүнүчтүү жагы, бул 3 төрөлгөндөр жылдан жылга өлкөбүздө көбөйүп атат да. Ошол убактарда эле эгиз төрөлгөн балдардын дагы саны көбөйүп атат да. Бул жакшы нерсе да. Элдин көбү муну жанагы искусстволук жол менен, эко менен төрөлүп аткандар деп айтат. Мен айтып кетейин, ошо эко менен төрөлгөн сандардын, балдардын саны жанагы 3 же эгиз төрөлгөн сандарды 0,5% эле тегерегинде да. А калгандарынын баардыгы ушу Кудайдын буйругу менен да. Эң жакшы. Мектеп курагындагы балдардын ден соолугунун акыбалы кандай деп айтар элеңиз? Эми илимде далилденген да, балдардын ден соолугунун көбү 70%ке жакыны ушул мектеп курагында ар кандай ооруларга чалдыгып, көбү көйгөйлүү ооруларга айланып кетет да. Бул жалаң эле Кыргызстанда эмес, жалпы бүт дүйнөлүк системадагы. Анан алардын баардыгы өспүрүм болушат, анан чоң киши болупчуп, анан чоңоюп калгандары да ошо көйгөйлүү оору менен ооруп жүрө беришет да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз баягы саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги менен ушу мектептик саламаттык сактоо системасын калыптандыруунун үстүндө иштеп атабыз. Ошо мектеп окуучуларынын өздөрүнүн ден соолугуна болгон көз карашын өзгөртүш керек болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн мектептеги окуу жанагы башталгыч мектептерде жанагы бир маал ысык тамак берүү көп мектептерде киргизилген. Анан мектептерде ошо дене тарбия иштерине, анан кийин мектептердеги жанагы алардын жанагы нагрузка деп коебузго, ошол нерселерине көп көңүл буруш керек болот да. Тамак берүү деп атпайсызбы, ысык тамак берүү? Ушунун жакшы оң жагы, натыйжасын берип атабы? Бул абдан жакшы суроо. Биз баягы ушул тамак берүү кийинки бир 15 жылдын ичинде жакшы жолго коюлуп келатат. Ошондон берки убактарды карап көрсөк, бул балдардын кээ бир ооруларынын азайганы белгилүү да. Мисалы, ошолордун ичинде балдардын ас кандуулук деген оорусу бар, ашказан оорулары, боор оорулары деген бар болчу. Ошолордун баардыгынын баягы белгилүү өлчөмдө азайганы байкалды да. Балдардын майып болуп төрөлүшү энеси боюнда болгон алгачкы 3 ай ичинде коюлган талаптарды аткарбагандыгы. Анткени алгачкы 3 айдын ичинде жатында, түйүлдүктө баланын мүчөлөрүнүн калыптануусу башталат. Биринчи 4 жумада эне боюна көтөргөндөн кийин түйүлдүктүн бет жаак бөлүгү калыптанат. Эми ошол учурда үстүнкү ээрди кемик таңдайы жырык болуп төрөлүп калбаш үчүн эне витаминдерди камтыган, азык заттарды камтыган тамактар менен тамактануусу зарыл. Ар бир ата эне өзүнүн баласынын астында анын ден соолугу үчүн милдеттүү экендигин түшүнүшү керек. Демек, кош бойлуулуктун алгачкы күндөн тартып атайын дарыгердин көзөмөлүндө болууга тийиш. Балаңыздын коркунучтуу оорулардан ишенимдүү коргонуусуна шарт түзүңүз. Эми азыр болсо ушул бала бакчадагы балдардын ден соолугуна дагы токтолуп кетсеңиз. Бала бакчалардын саны Кыргызстанда жетишсиздиги белгилүү. Көп бала бакчалардын баягы түрлөрү дагы бүгүнкү күндүн талабына жооп бербеген, баягы Советтер Союзу учурундагы салынган бала бакчалар, кичи жаштагы балдар деп коебуз. Алардын ден соолугу дагы бүгүнкү күндө баягы көп баягы жакшы тилекти талап кылат.
алардын арасында дагы кээ бир оорулардын тарап кеткени белгилүү. Өзгөчө мына биринчи кезекте бул баягы ашказан, ичеги, гельмин тоозу ар кандай инфекциялык оорулар менен ошо мектепке чейинки жаштар көбүрөөк ооруйт. Мите курт оорулары, Мите курт оорулары менен оорушат. Анан экинчиси бул жанагы психологиялык, кээ бир неврологический оорулар менен ооругандары бар. Жылдан жылга мына аутизм, кээ бир оорулардын түрлөрү дагы өсүп атканы белгилүү да. баланын манжаларын 7 жашында рентген текшерүүсүнөн өткөрүү керек. Бул жашында жетигүүлүк манжа болуусу зарыл. Бул дегенибиз биологиялык, башкача айтканда сөөктүн жетилген курагы болот. Дал ушул номограммалар менен дарыгерлер баланын өсүү абалын так аныктай алышат. Эгерде 3 бөлүк же башкача болсо, баланы эндокринологко текшерүүгө жөнөтүшөт. Эндокринологдун жыйынтыгы менен баланын өсүп өнүгүүсүнө кантип жардам берүү керектигине багыт ала алышат. Ушул балдардын ден соолугун алдын алууда эне атанын канчалык орду бар? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда, биздин өлкөдөчү, ушу баланы күтүү маселеси дагы абдан чоң талкууга алыныш керек. Анткени бизде мынагу чет өлкөдөгүдөй үй бүлөнү пландаштыруу деген маселе абдан начар да. Жерлерде ушу үй бүлөнү пландаштыруучу кесипкөйлөр дагы жок да. Анан баягы балдардын арасындагы бала төрөлөрдөн мурун ошо болочок апа дагы, болочок ата дагы медициналык текшерүүдөн өтүш керек да. Андан башка керектүү витаминдерди ичиш керек. Мунун баардыгын биз байма-бай айтып келатабыз. Жана фолиевый кислотаны, витамин Аны, башка жактарды дагы айтып келатабыз. Анан кийин энелердин арасында, мына кош бойлуу энелердин арасында 42%ке жакыны бул эл аралык уюмдар менен текшергенде далилденген аз кандуулук менен, ар кандай формадагы аз кандуулук менен ооругандары бар да. Ошолордун баардыгын же болбосо андан көйгөйлүү оорулары бар болсо, ошолордун баардыгын биринчи айыгып туруп, анан кийин ушу балалуу болууну пландаштырыш керек да. Ошондон улам бала бакча. Анан ошодон баягы баланын ден соолугу дагы көп таасир этет. Анткени бүгүнкү күндө биз жанагы оорукчандуу дегендин цифрасын карап көрсөк, ушу биринчи орунда ушу перинаталдык себептерден келип чыккан оорулар көп кездешет да. Экинчи орунда ушу суук тийүү оорулары, үчүнчү орунда мына тубас оорулар да. Ушул 3 оору тең, ошол жанагы көп нерсе ошо эненин, атанын ден соолугу менен үй бүлөдөгү ошо өздөрүнүн ушу бала күтүүгө, баланы баягы багууга болгон проблемаларды алдын ала чечип туруп чечсе жакшы болот да. Кош бойлуу мезгилде энелер темир жана башка микроэлементтерге бай азыктар менен тамактануусу абдан маанилүү. Кош бойлуу мезгилдеги микроэлементтердин денеге жетишпестигинин кесепети төрөттөн кийинки учурда да эне баланы түрдүү илдеттерге кабылтат. Өкүнүчтүүсү ымыркай тубаса кемтик, аз кандуулук жана башка оорулар менен төрөлөт. Энелердин аз кандуулугу жаңы төрөлгөн балдардын аз кандуулугуна алып келет. Жаңы төрөлгөн балдардын аз кандуулугунун белгилери: акыбалы начарлайт, баланын гемоглобини түшөт жана бул баланын өмүрүнө өтө коркунуч алып келет. Эске алыңыздар, энеси боюнда болгон алгачкы күндөн тартып медициналык каттоого алынуусу зарыл. Ошондой эле медициналык адистердин койгон талаптарын так аткаруусу керек. Мыкты ден соолук ар бир үй бүлөнүн бакубаттуулугунун негизи. Баланын физиологиясы биринчи кезекте аң сезиминин бузулуусу эмнеден улам пайда болот? Эми бала бул ошо коомдун мүчөсү да. Биз ушуга толук кандуу маани беришибиз керек да. Ал баланын аң сезими биринчи каерден калыптана баштайт? Ал үй бүлөдөн. Анан ошо өзү жашаган чөйрөдөн. Анан кийин бала бакча, мектептерден болгон ошого баягы жасалган мамилелерде. Ошон үчүн баягы балдар биринчи ошо өздөрүнүн эне атасын көрүп, ошолорго окшош болгусу келишет да. Ошон үчүн мен бул биринчи ушу эне аталарды ушу балдарларына, өздөрүнүн балдарына үлгүлүү эне ата болсо деп тилек кылат элем да. Алар биринчи ошо эне атасына карап, ошо кээ бир адаттарды
үйрөнө баштайт. Балдарды урушуп тарбиялоо дегендин залакасы канчалык балага? Бул өсүп келаткан бала бул ошондой нерселердин баардыгын абдан катуу кабыл алат да. Анын психологиясына дагы, анын өзүп өркүндөшүсүнө дагы, анан көчөгө чыгып балдар менен болгон мамилесинде дагы ошол жанагындай эне аталардын арасындагы урушуу же болбосо жалгыз бой эне атанын тарбиялашы дагы ошо баланын аң сезимине абдан чоң балта болуп тиет да. Ошон үчүн бул нерсеге биз абдан аяр мамиле кылышыбыз керек дагы. Мунун көп жагын эми кыска передачада айтып бериш абдан татаал. Буга чоң маани беришибиз керек да. Баланын окууга киришүүсүндө бут колдун туура бүгүлүшү эң негизги талап болуп саналат. Эске алыңыздар, окуу мезгилинде бардыгы тагыраак айтканда чыканак, тизе жана жамбаштын бүгүлүшү 90 градуска төпкөлүүсү зарыл. Мисалы чыканак так бүгүлүп 90 градустун бурчуна туура келиши керек. Ошондой эле калган бүгүлүштөр дагы. Бул баланын сөөктөрүнүн туура өсүүсүнө жана аң сезиминин өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошот. Эми дүйнө жүзүн козголоңго салган COVID-19 оорусу менен балдардын ден соолугунун байланышы канчалык деп кошумчалайт элеңиз? Эми бул коронавирус инфекциясы сиз айткандай эле бүт дүйнөнү чөгөлөттү да. Анын ичинде Кыргызстанды дагы. Анан көп мындай жазылмаларда, сайттарда жазып атышат да, ушу балдардын арасында бул оору жеңил өтөт экен, балдардын арасында бул оору билинбей өтөт экен деп. Бунун чындыгы да бар. Баягы экинчи жагынан ушу коомчулукту дагы ушуга баягы көп маани бербөөгө чакырыктар да бар да. Бүгүнкү күндө мына Кыргызстандын өзүбүздүн эле алсак, бүгүнкү күндө 120дан ашык бала ушундай ооруга чалдыкты да. Алардын баягы оору баянынын баардыгын алып биз тактап атабыз да. Чынында эле балдардын арасындагы оору жеңил формада өтүп атат да. Бирок бул алдамчы болуп калышы мүмкүн да. Биз айтып атабыз азыр экинчи толкунда келет деп. Ооба. Экинчи толкун качан келет деп сураганда мен дайым жооп берип атам, ушу кеч күз айларында болот деп да. Ошол кеч күз айларында баягы жылда келүүчү сезонный грипп деп койчу элек, ошону менен аралашып кошо келиши мүмкүн дагы. Бул ошол сезонный грипп менен дагы анан кийин коронавирусный инфекция дагы экөө тең коштолуп баланын ден соолугуна катуу залакасын тийгизип коюшу мүмкүн да. Демек, божомолдор боюнча балдар көбүрөөк ооруп калат деген чындыгы бар турбайбы? Бул бүгүн ошондой эле ойду бүттүк саламаттык сактоо уюму дагы айтып атат да. Биздин баягы алдын ала божомол боюнча дагы ошондой болуп калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү. Ал эми азыр карантинден чыккан балдардын ден соолугу канчалык жабыркады, анан эне аталар эмне кылыш керек, эмнеге маани бериш керек деп айтар элеңиз? Эми бул коронавирусный инфекция кимдерди көбүнчө оорутуп атат? Иммунитети начар, же болбосо ушу бир ар кандай оору менен ооруп жүргөн көйгөйлүү оорулору бар адамдар, ошолор көбүрөөк ооруп атпайбы? Ал эми жанагындай ушундай оору менен айыгып чыккандардын дагы биз баягы иммунитети деп коюп атпайлыбы? Ошо коргонуучу күчтөрү. Алар дагы начар экенинин белгиси да. Ошон үчүн ошолорго баягы иммунитеттин көтөрүү боюнча иш талаптарды күчөтүшүбүз керек да. Анын үчүн бизде азырынча убакыт бар. Жайкы айлардын ичинде, мына 3 айдын ичиндечи биз ошо жанагы балдардын ден соолугун чыңдоо боюнча иштерди, өзгөчө андай көйгөйлүү оорулары бар балдардын баардыгын учетко алып, жергиликтүү бийлик менен бирге саламаттык сактоо системасын күчү жетпейт. Ошо социалдык жактан коргоого алып, балдар лагерлерине жиберип, аларды ушу кеч күздөгү боло турган жанагындай экинчи толкунга даяр болушубуз керек да. Эне аталар менен баягы көп тармактуу иш чаралардын өзүнчө программасын жазып чыктык биздин борборчу. Анан андан башка дагы бүгүнкү күндө ошо саламаттык сактоо мекемелерин даярдашыбыз керек. Кадрларды даярдашыбыз керек. Жанагы балдар реаниматологдордун керектүү баягы
шарттарды түзүп беришибиз керек. Бүгүнкү күндө биздин республикада ошо балдар реаниматологдордун саны жетишсиз. Кээ бир райондордо балдар реаниматолог жок. Ошол иштердин баардыгын биз колго алып даярдык көрүшүбүз керек. Быштак бул пайдалуу касиеттери күчөтүлгөн, а пайдасыз жактары жоготулган сүт. Андыктан ал жаш балдардын, карылардын, оорулуулардын организми үчүн эң пайдалуу азык. Ал булчуңдар жана сөөктөр үчүн курулуш материалы болуп саналат. Боордун иштөөсүн, зат алмашууну жакшыртат. Ошондой эле нерв системасын бекемдейт. Быштак төмөнкү витаминдерге бай: А, Е, П, B2, B6, B12, темир, натрий, магний, фтор, цинк, фосфор жана кальций туздарына бай. Ошондуктан ал организмге жакшы сиңет. Кош бойлуу аялдар жана эмчек эмгизген энелер үчүн быштак кальцийдин жана башка микроэлементтердин булагы болуп саналат. Камчыбек Аскарбекович, эми болсо эң негизги биздин көрсөтүүбүздүн өзөгүн билесиз. Канткенде ушул балдарыбыздын ден соолугун жакшыртып, жашоосун жакшырта алабыз. Эми балдардын ден соолугун жакшыртуу биринчи ушу эне аталардын колунда деп айтып келатпайлыбы? Анан ошол жерде жашаган коомчулуктун, мамлекеттин көз карандуу маселелердин баардыгын толук чечиш керек да. Ал үчүн мамлекет ушу балдарга болгон жанагы маселелердин баардыгын келип чыга турган, биз айтып атабыз, балдар кайсыл убакта ооруп калат. Балдардын оорунун алдын алуучу проблемалардын баардыгын мүмкүн болушунча толук чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Анан кийин социалдык жактан баягы балдар кайсыл үй бүлөлөрдө көп ооруйт. Биз мындан 6 жыл мурун ЮНИСЕФ менен чогуу изилдөө жүргүзгөндө ушу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө балдар 2 эсе көп ооруйт экен да. Муну менен айткым келет. Ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык жардамды мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан, коомчулук тарабынан өзгөчө күчөтүшүбүз керек. Урматтуу биздин кичинекей достор, мен сиздерди ушу 1 июнь балдардын эл аралык коргоо күнү менен куттуктап кетким келет. Биринчи кезекте баардыгыңыздарга чың ден соолук каалайм. Эне аталарга да кайрылып кетет элем. Балдардын келечеги сиздердин колуңуздарда. Ушуларга туура маани берип, балдарыбыздын келечегин баягы бактылуу кылганга аракет кылалы. Бар болуңуздар. Рахмат анда. Сиз дагы бар болуңуз. Камчыбек Аскарбекович, аябай кызыктуу, жакшы маалыматтарды бердиңиз. Анда сизге дагы ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Мына урматтуу замандаштар, дүйнө жүзү ушул балдардын ден соолугуна камкордук көрүп атышат. Биздин көрсөтүүбүз дагы дал ушул теманы бүгүн көтөрүп чыктык. Канчалык болсо дагы балдарыбыздын бакубатчылыгы, ден соолугу болсун деп тилек кылмакчыбыз. А биздин көрсөтүүбүз болсо ушуну менен аягына келип жетти. Кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.